Саламатсыңарбы балдар? Біз 11 класстың геометриясынан 4 чейректің материалдарын қамтыған сабақтарыбызды баштайбыз. Бүгінгі сабақтың темасы конустун жана кесилген конустун көлөмдөрү. Бұл сабақта біз конус жана кесилген конус жөнүндө кайталайбыз, жана конустун жана кесилген конустун көлөмдөрүн табуучу формулаларды чыгарабыз. Эмесе конус жана кесилген конус жөнүндө эске салалы. Конустун көлөмүнүн формуласын, кесилген конустун көлөмүнүн формуласын чыгаралы. Кесилген конус айлануудан пайда болгон фигура болгондуктан аныктамасы тик бурчтуу үч бурчтукту анын катеттеринин биринин айланасында айландыруудан пайда болгон тело конус деп аталат. Конустун элементтери Асы катеттин айланасынан конустун негизи пайда болот. Ал борбору А, радиусу R болгон тегерек болот. Б чекити конустун чокусу деп аталат. А, Б катет аркылуу өткөн ок конустун огу деп аталат. Конустун чокусу менен негизинин арасында каралып, конустун бийиктиги деп аталат. Бсы гипотенузасынын айлануусунан конустун каптал бети пайда болот. Мындай бет конустук бет деп аталат. Конустук бетти түзгөн кесиндилер конустун түзүүчүсү деп аталат. Ал эми конустун негизинин радиусу конустун дагы радиусу деп аталат. Эми төмөнкү теореманы далилдейли. Теорема: конустун көлөмү негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөн көбөйтүндүнүн 3-төн 1-ине барабар. Далилдөө үчүн көлөмү V, негизинин радиусу R, бийиктиги H жана чокусу O болгон конусту алалы. Бул конустан бийиктик менен дал келген, бийиктик аркылуу өткөн OX огун алабыз. Бул окко перпендикулярдуу болгон каалагандай тегиздик конусту тегерек аркылуу кесип өтөт. Ал тегеректин борбору OX огунда жатат. Мисалы, К1 чекити берилген тегеректин борбору болсун. Анда бул тегеректин радиусун R1, ал эми аянтын S1 барабар SX деп алалы. X мында К1 чекитинин абсциссасы же О'дон К1ге чейинки аралык. OX огу негизге дагы перпендикулярдуу болгондуктан негиз жана кесилиш тегиздиги бири-бирине параллель тегиздиктер болушат. Анда АК параллель А1К деп жаза алабыз. Мындан бурч ОА1К1 барабар бурч ОАК. Жана бурч ОК1 А1 барабар бурч ОКА барабар 90 градус. Анткени булар перпендикулярлар болчу. Анда 2-3 бурчтук ОК1 А1 жана 3 бурчтук ОКА 3 бурчтуктар окшош болушат. Окшоштук. Бул окшоштуктан төмөнкү катышты жазып алабыз. ОК1 бөлүнгөн ОК барабар R1ден R'ге болгон катышы. Мында ОК1 X'ка барабар, ал эми ОК барабар H'ка. Анда катыш төмөндөгүдөй түргө келет. R1ден R'ге болгон катышы барабар X'тин H'ка болгон катышына. Мындан R1ди туюндуруп алсак, R1 барабар XR бөлүнгөн H болот. SX тегерек болгондуктан анын аянты пи R1дин квадраты. R1ди бул жерге ордуна койсок, пи көбөйтүлгөн XR бөлүнгөн H'тын квадраты, бул пи R квадрат бөлүнгөн X квадрат көбөйтүлгөн X квадратка. Эми нерсенин
көлөмүн табуучу формуланы колдонсок, башкача айтканда v барабар интеграл aдан bга чейин sx dx формуласын колдонсок, мындагы a жана b пределдери 0дон hка чейин. Көлөм v барабар интеграл 0дон hка чейин πr квадрат бөлүнгөн h квадрат көбөйтүлгөн x квадрат dx, πr квадрат h квадрат берде турактуу сан катары көбөйтүлүп жазылат дагы x квадраттын баштапкы функциясы x куб бөлүнгөн 3. 0дон hка чейинки пределдерди ордуна коюп эсептөөлөрдү жүргүзсөк, кыскартууларды аткарсак, 3дөн 1 πr квадрат h. Мында πr квадрат берилген конустун негизинин аянты. Анда 3дөн 1 көбөйтүлгөн s негиз көбөйтүлгөн h деп жазсак болот. Эмесе теорема далилденди. Бул теореманын натыйжасы кесилген конустун көлөмүнүн формуласы болот. Биз кесилген конустун көлөмүнүн формуласын берүүдөн мурда кесилген конус жөнүндө эске салып алалы. Эгерде берилген конусту анын негизине параллель болгон тегиздик менен кессек, берилген конуска окшош болгон кичине конус жана кесилген конус пайда болот. Демек, аныктамасы кесилген конус деп конустун негизи менен анын огуна перпендикуляр болгон кесүүчү тегиздиктин арасындагы бөлүгү аталат. Кесилген конустун элементтери берилген конустун негизи жана тегиздик менен кесилишинде пайда болгон тегерек кесилген конустун негиздери деп аталат. Кесилген конустун бийиктиги деп негиздеринин борборлорун туташтыруучу кесиндини айтабыз. O1 O3 сызыгы анын огу болот. Кесилген конус чектелген конустук бет анын каптал бети деп аталат. Бул бетти конустук бетти түзгөн эки негиздин арасындагы кесиндилер кесилген конустун түзүүчүлөрү деп аталат. Тик бурчтуу трапецияны анын кичине каптал жагын айланасын айландыруудан пайда болгон тело кесилген конус деп да аталат. Анткени кесилген конус дагы айлануудан пайда болгон фигура. Кесилген конустун негиздери трапециянын А, Б жана Д-сы негиздерин айландыруудан пайда болот. Ал эми кесилген конустун каптал бети Б-сы каптал жагын айландыруудан пайда болот. Эгерде кесилген конустун бийиктиги h, негиздеринин аянттары s жана s1 болсо, анда анын көлөмү төмөнкү формула менен эсептелет. V барабар 3дөн 1 h көбөйтүлгөн s кошу s1 кошулган тамыр астында s көбөйтүү s1. Эгерде кесилген конустун негиздери тегерек жана тегеректин аянты s барабар πr квадрат экенин эске алсак, ушул эле формула v барабар 3дөн 1 π h көбөйтүлгөн r квадрат плюс r1-дин квадраты плюс r көбөйтүлгөн r1 түрүнө келет. Мында r1 кичине тегеректин радиусу, ал эми r чоң тегеректин радиусу. Маселе карайлы. Конустун көлөмүнүн формуласын колдонуп, таблицадагы жетишсиз чоңдуктарды тапкыла. Чыгаруу таблицаны берели. Таблицада V көлөм, R радиус, H бийиктик. Көлөмдүн формуласынан көлөм R радиустан жана H-тан көз каранды экендигин көрөбүз. Көлөмдү табыш үчүн көлөмдүн формуласынын ордуна берилгендерди коюп, эсептөөлөр жүргүзүп 2,125 пиге ээ болобуз. Таблицага жазабыз. Экинчи таблицада көлөм жана радиус берилген, h белгисиз. Мында h-ты табыш үчүн берилген конустун көлөмүнүн формуласынан h-ты туюндуруп алабыз. h 3v бөлүнгөн πr квадратка. V менен R-дин ордуларына койсок, мааниси 9га барабар болот. Эми ордуна
таблицага ордуна жазабыз. Үчүнчү таблицада R белгисиз, көлөм белгилүү, H белгилүү. Демек, R'ди берилген формуладан R'ди туюндурсак, квадрат тамырасында 3V бөлүнгөн PH. Мында берилгендерди ордуна коюп, R барабар 3P бөлүнгөн PM экенине болобуз. Бул чыгарганды ордуна жазабыз. Демек, биз таблицаны толтурдук. Экинчи маселе. Конустун бийиктиги 5 см. Чокусунан 2 см аралыкта негизине параллель болгон тегиздик кесип өтөт. Берилген конустан кесип алынган конустун көлөмү 24 см куб болсо, баштапкы конустун көлөмүн тапкыла. Чыгаруу үчүн чиймесин карайлы. Чокусунан 2 см аралыкта болгондуктан үстүңкү кичинекей конустун, кесилип алынган конустун бийиктиги 2 см болот. Ал эми ал конустун көлөмү 4 см куб болгондуктан берилгендерди конустун формуласынын ордуна койсок, 24 барабар 3/1 пи r квадрат көбөйтүлгөн 2-ге, мындан r'ди тапсак, квадрат тамырасында 24 көбөйтүлгөн 3 бөлүнгөн 2 пи. Же мындан барабар 6 көбөйтүлгөн квадрат тамырасында 1 бөлүнгөн пи келип чыгат. Экинчиден, окшоштуктан катыштарды колдонсок, 5-тен 2 барабар r'ден кичинекей r. Мында чоң r'ди тапсак, 5r бөлүнгөн 2-ге. Кичинекей r'дин мааниси 6-га барабар 6 көбөйтүлгөн тамыралында 1 бөлүнгөн пи экенин билебиз. Ордуна коюп эсептөөлөрдү жүргүзсөк, чоң r барабар 15 көбөйтүлгөн тамыралында 1 бөлүнгөн пи келип чыгат. Эми берилген формулага чоң конустун көлөмүн табуу үчүн, баштапкы конустун көлөмүн табуу үчүн ордуларына коюп эсептөөлөрдү аткарсак, 375 см кубка барабар болот. Демек, жообу 375 см куб. Кийинки маселе. Кесилген конустун негиздеринин радиустары 3 метр жана 6 метр. Ал эми түзүүчүсү 5 метр. Кесилген конустун көлөмүн тапкыла. Чыгаруу үчүн чиймесин карагыла. 3 метр жана 6 метр бул негиздеринин радиустары. Эгерде биз кесилген конустун октук кесилишин алсак, тең капталдуу трапеция болот. Тең капталдуу трапециянын төмөнкү негизи 6 көбөйтүлгөн 2-ге барабар, ал эми жогорку негизи 3 көбөйтүлгөн 2-ге барабар. Ал эми каптал жагы 5 метр. А энди табыш үчүн A'ды минус S'быны 2-ге бөлөбүз. A'дыбыз 2 көбөйтүлгөн 6, S'быбыз 2 көбөйтүлгөн 3 ордуларына койсок, АН барабар 3 экени келип чыгат. Эми БНди табыш үчүн БН бул кесилген конустун бийиктиги. Пифагордун теоремасын колдонсок, квадрат тамырасында АБнын квадраты минус АНдин квадраты. Ордуна коюп эсептөөлөр жүргүзүп, БН барабар 4 экенине болобуз. Анда S1 жогорку кичине негизинин аянты пи r квадрат, кичине r квадрат, барабар пи көбөйтүлгөн 3-түн квадраты, бул 9 пиге барабар болот. Ал эми чоң негизинин аянты пи чоң r'дин квадраты барабар пи 6-нын квадраты, 36 пиге барабар. Кесилген конустун көлөмүн табуучу формулага ордуларына койсок, жана эсептөөлөрдү жүргүзсөк, 84 пи метр куб келип чыгат. Демек, жообу 84 пи метр куб. Демек, биз бул сабакта конустун жана кесилген конустун көлөмүнүн формулаларын чыгардык. Конустун көлөмү негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөн көбөйтүндүнүн 3-төн 1-ине барабар. В барабар 3-төн 1 пи r квадрат h. Пи r квадрат
конустун негизинин аянты болгондуктан 3/1 S көбөйтүлгөн H. Ал эми кесилген конустун бийиктиги H, негиздеринин аянттары S жана S1 болсо, анда анын көлөмү төмөнкү формула менен эсептелет. V барабар 3/1 H, S кошулган S1 кошулган тамыр астында S көбөйтүлгөн S1. Эмесе ушуну менен сабагыбызды аяктадык. Көңүл бургандыгыңар үчүн чоң рахмат. Силер бул берүүлөрдү ЛТР Маданият каналынын YouTube баракчаларынан кайталап көрсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө саламатта болгула.